Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 1 мартта 16 жаштагы өспүрүм асынып каза болгону кабарланды. Топтошуп зордуктоого шектелип, 23-25 жаштагы 5 адам кармалып, камакка алынганын Ички иштер министрлиги билдирди. Фракциянын саясий позициясына туура келбеген ойду айтты деп депутат Султанбай Айжигитовду Ыйман Нуру партиясы катарынан чыгарды. Ушундай баягы элибизге дүрбүлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Мына түшкү тыныгуда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп туруп, Айжигитов Султанбай Абдрашитович менен сүйлөшөбүз. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз, айыппул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн Адис Ажакбар жигитибиз. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 1 мартта 16 жаштагы өспүрүм асынып каза болгону кабарланды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык 1 март күнү саат 14:30 чамасында милицияга шаардык ооруканадан кабар түшүп, шаардагы мал сарайында тургун асынып каза болгону тууралуу айтылган. Бул фактыны милиция териштирип жатат. Маркумдун 2009-жылы туулганы такталган. Сөөгкө сырттан кароо жүргүзүү учурунда денесинен жаракаттар аныкталган эмес. Өспүрүмдүн жакын туугандары арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертиза өткөрүүдөн баш тартышкан. Каза болгон өспүрүм Каракөл шаарындагы мектептердин биринин 9-классынын окуучусу болгон. Февраль айында эле 9 окуучу ар кандай жагдайда каза болуп, алардын 6-нын өлүмүн милиция суицид деп атаса, 3-өө курбуларынын зомбулугунан көз жумганы айтылган. Ички иштер министрлиги 2024-жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган. Топтошуп зордуктоого шектелип, 23-25 жаштагы 5 адам кармалып, камакка алынганын Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык кылмыш 28 февралга караган түнүндө болгону айтылып, жабырлануучу милицияга арыз жазган. Анда шектүүлөр кызды Бишкектеги кафелердин биринен күч менен көтөрүп чыгып, белгисиз жерден зордукташканы айтылган. Спутник агенттигинин өзүнүн маалымат булактарынын билдиргени боюнча, кыз эс алып отурганда кафеге жигити достору менен келген. Алар жабырлануучуну мас кылып алып кетишкен. Талаадан зордукталган кыз качууга аракет кылган, бирок балдар кууп жетип, кайрадан кордук көрсөтүшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 28 февралда Кыргызстанда жашыруун террористтик топтун 30 жактоочусу кармалганын билдирди. Атайын кызмат алардын иш-аракети чет өлкөдөн көзөмөлдөнүп, системалуу түрдө жашыруун жыйындарды өткөрүшүп, анда радикал идеологияны үгүттөп, террористтик ишти каржылоо үчүн каражат чогултуп турушканы аныкталганын кошумчалады. Радикалдык топтун максаты Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүнө каршы жихад жасап, чиновниктерге, атайын кызматтардын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы террористтик акцияларды пландаштыруу экени кабарланды. Тергөөдө кармалгандардын биринен колго жасалган жардыргыч затты жасоо боюнча видео нускама алынган. УКМК террористтик жана экстремисттик ишке катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертип, коомчулукту сак болууга, радикал жана экстремисттик идеологияга азгырылбоого чакырды. Шектүүлөр кайсыл аймактан кармалганы жана кайсы террористтик топко тиешеси бар экени тууралуу маалымат берилген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине караштуу мамлекеттик лотерея компаниясы Кыргыз Лото ишканасынын директору пара алууга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал өлкөнүн лотереялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө каражат салуу сунушун берген инвесторлордон $10 000 талап кылган деп шек саналууда.
3 мартта козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Лотонун жетекчиси 10 000 доллардын бир бөлүгүн пара катары алып жатып, УКМК тарабынан кармалган. Мамлекеттик лотерея компаниясы ишканасынын директорунун жакындары же адвокаты компаниянын өзү коюлган кине боюнча комментарий берген жок. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда судьялык кызматка талапкерлердин резервин түзүү тапшырмасын берип, коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу үчүн судьяларды тандоо системасын жакшыртуу керектигин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчысы 5 мартта судьялардын 13-чү курултайында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Мезгил талабы болгон сан ариптештирүү маселесинде тилекке каршы сот системасы көптөгөн мамлекеттик органдардан артта калдыңар. Ошондуктан электрондук сот өндүрүшүн жана маалыматка онлайн жетүүнү тез арада ишке киргизгиле. Бул багытта биринчи документтерди тапшыруунун электрондук системасын киргизүү керек. Бул жарандарыбыздын өлкөнүн булуң бурчунан борборго келип кетүүсүнө байланыштуу каржылык жана убакыт чыгымдарын азайтат. Экинчи, маалыматтарды автоматташтырылган тартипте иштеп чыгуу механизмин ишке киргизүү керек. Бул болсо тандоо процессин ыкчамдатуу менен бирге анын тактыгын жана адилеттүүлүгүн камсыз кылат. Үчүнчү, судьялык кызматка талапкерлердин резервин түзүүнү тапшырамын. Бул биринчи жолу дайындалган судьялардын кесиптик даярдыгы боюнча көптөгөн маселелерди чечүүгө өбөлгө түзөт. Дагы бир айта кете турган жаңылык сот адилеттиги системасын өнүктүрүү мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында жеке сот аткаруучулар институту түзүлөт. Учурда Юстиция министрлиги тиешелүү мыйзам долбоорун даярдап жатат. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуров фракциясы Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасын тактоо боюнча макулдашуу тууралуу билдирүүсүнөн кийин депутат Султанбай Айжигитовду фракциядан чыгарды. Фракциянын 5 марттагы кезексиз жыйынында Динара Ашимова, Эрнис Айдаралиев, Венера Раимбачаева Султанбай Айжигитовду Ыйман Нурунан чыгарууну колдоду. Замирбек Мамасыдыков калыс болуп, Султанбай Айжигитов өзү каршы добуш берди. Султанбай Айжигитов фракциянын саясий позициясына туура келбеген ойду айтты. Себеби биз концепцияны талкуулаган учурда Султанбай Айжигитов толук колдой, менин сунуштарым кабыл алыныптыр деп сүйлөгөн. Депутат ар бир сөзүн анализ кылып туруп сүйлөш керек, деди Динара Ашимова. Султанбай Айжигитов фракциянын чечимине комментарий берген жок. Депутат фракциядан чыгарылганы менен ал эркин депутат катары ишин уланта берет. Биздин фракциянын мүчөсү Айжигитов Султанбай Абдрашитович сурангандан биз бердик эле. Бирок биздин фракция менен макулдашпай туруп, азыркы учурда өтө ушундай чувствительный болуп аткан мамлекетке керектүү маселени өзүнүн жеке оюн айтып, ушундай баягы элибизге дүрбөлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Мына түшкү тыныгуда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп туруп, Айжигитов Султанбай Абдрашитович менен сүйлөшөбүз. Өзүнүн сөздөрү боюнча основанияларын карап көрүп туруп, өзүбүздүн чечимибизди кабыл алабыз. Ош шаарынын аймагында жайгашкан Достук өткөрмө бекетинин калааны көздөй жүрүүчү жолдун эки жээгин иретке келтирүү, айланма жолду оңдоп түзөө, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча эскиз долбоору иштелип чыкты. Бул долбоор шаар куруу жана архитектура курулуш башкармалыгы тарабынан даярдалып, жергиликтүү бийликтин кароосуна жөнөтүлгөн. Сиздер жогоруда видеодон көргөн жер дал мен турган жер болуп эсептелинет. Бул жер Касымбеков, Курманжандатка жана Бекмамат Осмонов көчөлөрүн бириктирген айланма көчө. Жакынкы убактары бул жерди жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери боюнча иш пландары жүрүп жатат. Азыркы учурда шаар куруу жана архитектура курулуш башкармалыгы тарабынан атайын эскиздер даярдалып, жакынкы убактары курулуш ишти баштоо мерчемделүүдө. Деги эле курулуш иштери качан бүтөт, сиздерге алдыда кененирээк баяндайбыз.
Буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев аталган көчө менен жеринен таанышып шаардын кире беришин иретке келтирүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Анда ал чет өлкөдөн келген туристтер калаага келгенде шаар жаркырап көрүнүп туруш керектигин айткан. Мына козерог алысы, мону вообще сону шикарный кылып бүтпегиле, макулбу? Буятын Өзбекстандан туугандар келип караганда өтүп эле жаркырап туруш керек. Макулбу? Коемдайт. Кара могул жери необычный болгондосун. Кромогранит, аликабон, аны кылып освещенияларды берсе макулбу? Эми Ош шаарынын аймагында жайгашкан Достук өткөрмө бекетине барчу айланма жол оңдолот. Ал үчүн эки жээгин иретке келтирип, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча эскиз долбоор иштелип чыкты. Аталган аймак Өзбекстан менен бириктирип турчу аймак болгондуктан коңшу өлкөдөн келген коноктор көрүнгөн босого жай болуп саналат. Бул долбоор шаар куруу жана архитектура курулуш башкармалыгы тарабынан даярдалып, жергиликтүү бийликтин кароосуна жөнөтүлгөн. Биз азыр сөз кылып жаткан бул Кыргызстан Өзбекстан өткөрмө бекетинде турабыз. Бул бекеттен баштап бул айланмага чейин болжол менен 1200 метр аралыкта жолубуз бар. Бул жолдун эки бетин жакшыртуу, иретке келтирүү боюнча шаар башчысы тарабынан да тапшырмалар берилип, архитектура органы ушул жолдун эки жээгин жана ушу айланманы оңдоп түзөө боюнча эскиз долбоорун иштеп чыкты. Бүгүнкү күндө ушу эскиз долбоору жергиликтүү бийликке сунушталып, коомчулукка дагы жарыяланды. Буга чейин аталган көчө каралбай баш аламан курулуштары орун алган учурда алардын баарын алып салуу, иретке келтирүү аракеттери жүрүп жатат. Кызылсызга чыгып кеткен тосмолор да бузулуп жатат. Өзгөчөлүк катары биз мына жол жээгинде бири бир кабат, бири самсакана, бири АЗС, ар кандай багытта баш аламан соода объектилери бар. Буларды биз бир типтүү, бир түстө биз буга чейин да айтып кеткенбиз. Шаарыбыздын дизайн коду кабыл алынган. Дизайн коддо бул жол жээгинде турган объектилердин бирдиктүү болушу, бир ирээттүү болушу боюнча эрежеге ылайык алып келишибиз керек. Аны менен бирге жол жээктеринде тротуарларыбыз, азыр тротуарлардын бардыгын лестница куруп алган, айванча тозуп алган, ушулардын бардыгын линия кылып бир иретке алып келүү максат. Бул бирден бир максаттарыбыздын бири. Иштелип чыккан долбоордо жашылдандырууга басым жасалып, көчөттөр, гүлдөр отургузулат. Мындан сырткары өлкөнүн желеги да орнотулат. Азырынча бул долбоор толук аяктап бүтө элек, дагы идеялар кошумчаланат. Ооба, бул эми аны акыркы варианты деп айтыштан алыс болуш керек. Ал жерде алымча кошумчалар толук болушу мүмкүн. Муну атайын адистер карап чыгат төрт тарабынан. Аталган аймакта унаа кыймылы көп болгондуктан долбоордо жол кеңейтүү каралып, унаалар үчүн 6 тилкелүү жол жана жөө жүргүнчүлөр үчүн да тротуарлар каралган. Эми базында техникалар көбөйүп атат. Мындай тыгындар болуп атат. Бирок тыгынга караганда бузуп оңдогону туура эле иш болуш керек. Эми аны кылса жакшы да. Бул шаардын өзүнө эле керек да, негизи. Аны кылып койсо, жанагындай өтмөй кылып койсо андан жакшы болот. Себеби бул жерде эл көп, жакын жеринде граница турат. Мейман коноктор келсе дагы, ушундай деп жакшы деп, мындай баа берип кетишет да. Оңласа жакшы болот да. Эл үчүн мисалы үчүн жакшы болот. У жерде пробка топтанып калып атат. Şu чоңураак болсо дагы жүргөнчүлөргө ham, башкаларга ham жакшы болот. Учурда долбоорду ишке ашыруу боюнча тиешелүү тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Ага кетчү каражаттын суммасы жана датасы аныкталды элек. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча бул сыяктуу 11 долбоорду ишке ашыруу мерчемделүүдө. Анда Нурматов көчөсү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги айланма жолду да капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү каралган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ошто аймактарга каттаган коомдук унаалардын лицензиясы текшерилди. Анда жерде жүрүүчү жана суу транспорты департаментинин Ош аймактык башкармалыгы автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелеринин талаптарын сакталышы боюнча рейд өткөрдү. Аны менен бирге жүргүнчүлөрдү тейлөө талаптары көзөмөлгө алынды. Ар күн сайын каттамдык кагаздары текшерилип, айдоочулар медициналык кароодон өтүү талабы коюлду. Мында айдоочулар эртең мененки каттамга чыгууга даярданып, медициналык көзөмөлдөн өтүшөт. Анда айдоочулардын ден соолугу каралып, медайымдын текшерүүсүнөн кийин гана каттамга чыгууга уруксаат берилет. 25-ке 80, давлениең аябай жакшы. Рейске чыкканга уруксаат беребиз. Биз эми саар менен ишке келгенде, жумушка келгенде биринчи наркологдон өтөбүз. Давлениялар текшертиребиз. Анан трезвий, нетрезвий жактарында жакшы текшерет. Нарколог рухсат бергенден кийин механик диспетчерден өтөбүз. Бар жок текшерилгенден кийин анан
жумушка уруксат берилет. Текшерүүдө айдоочуларга тиешелүү эрежелердин сакталышы, экипировкалар, олтургучтардын өлчөмү каралды. Эрежени буздаган айдоочуларга жеринен протокол түзүлүп, айып пул салынат. Айып пулдун суммасы жеке жактарга 1000 сомдон, ал эми юридикалык жактарга 13 000 сомдон жогору салынат. Ошол талапка жооп бербеген айдоочуларга ордунда протокол түзүлөт. Андан кийин айып пул салынат. Андан кийин ошол айдоочуларды көзөмөлгө жүргүзбөгөн үчүн бул ар бир айдоочунун үстүнөн жичкалар бар да, жоопкерчилик чектелген коом фирмалар бар. Ошолордун директорлоруна, механиктерине дагы юридикалык жактарын карап туруп, аларга дагы штрафтар салынат да. Бул жеке жактарга 1000 сомдон башталат. Ал эми юридикалык жактарга 13 000 сомдон башталат да. Эң аз айыппулдарчы. Каттамга чыга турчу айдоочулар техникалык көзөмөлдөн өтүшөт. Анда транспорттун техникалык абалы талапка жооп бергенден кийин гана каттамга чыгууга толугу менен уруксаат берилет. Бул талап жол коопсуздугунун алдын алат. Транспорт департаменти ар ай сайын текшерүү жүргүзүп, жолго чыгуудан алдын маршруттук каттамдар күн сайын башкармалыктын көзөмөлүнөн өтүшөт. Жыл башынан бери кичи автобустарга 102 протокол түзүлүп, 114 000 айып пул салынган. Бул азыр февраль айында текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 102 протокол түзүлүп, 114 000 айып пул салынды да, азыркы учурда февраль айынын жыйынтыгы боюнча. Мындан кийин дагы текшерүүлөр жүргүзөбүз. Улуттук кийимдерибиздин ар бир өңүтү, кездемеси, тигилиши, ою чиймелери терең мааниге ээ. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун 5 март ак калпак жана улуттук кийимдер күнүнө карата куттуктоосунда айтылган. Ар бир элдин улуттук кийими ошол элдин маданиятын, тарыхын чагылдырган укмуштуудай көрүнүш. Биздин ак калпак баштаган улуттук кийимдерибизди дагы элибиздин тарыхы менен тыгыз байланышып, турмуш тиричилигинин курамдык бөлүгү, маданий мурасынын маанилүү элементи катары бизге жетти. Муундар аралык байланышты камсыз кылган улуттук кийимдерибиздин ар бир өңүтү, кездемеси, тигилиши, ою чийимдери терең мааниге ээ деген Касманбетов. Мамлекеттик катчы ааламдашуу доорунда маданий мурастарды унутуу коркунучу бар экенин айтып, балдарга дилди жеткирүү негизги милдет экенин белгилеген. Ошондой эле ал ак калпак жана улуттук кийимдер күнү кыргыз элинин уникалдуу маданиятын эске салып, аны даңазалоого чоң мүмкүнчүлүк берерин айтты. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.